башына түйшүк, кыйынчылык келбеген, жашоосу жакшы болгон мусулман Аллахтын ырайымынан ажыраган болушу мүмкүнбү дейт. Иманды айтыш кыйын. Алла Тааланын өзү билет. Кээде Алла Таала берип сыйлайт, кээде алып сыйлайт, кээде берген адам байлыгы баары болуп туруп, жашоосу жакшы болуп туруп, Аллага шүгүр кылган болсо, Алланын досу болот ал. Алланын досу болот. Ошон үчүн дүйнөнүн баардыгы эле жаман эмес. Алла Таалам дүйнөнү мин фазлилlah деген. Fa iza quziyatис salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Алланын фазлы деген бул дүйнөнү. Жамандаган жактары да бар, мактаган жери да бар. Ошон үчүн дүйнөң бар, жашооң жакшы, бирок дүйнөнүн акысын берип атасың. Зекеттин бересиң, садакаң бересиң, жакшылык кыласың, элге жардамың тиет. Алладан коркуп жашайсың, ар дайым Алла деп жашайсың. Сеңа Алла Таала берген неамат бул. Ошон үчүн баардыгын эле Кудайдан алыстап кеткен деп айтышлык туура эмес. Кээде бир адам кедей болот, эчтекеси жок, бирок дүйнө парасы болот. Арзусу аттын башындай. Ар деген арзу кылат. Ал кедей өзү бирок дүйнө парасы дейт. Дүйнөнүн инсаны болуп калат. Дүйнөнүн кулу болуп калат. Ошон үчүн бул нерсе адамдын баягы колунда баары жогуна карабайт, ал ниетине карайт, амалына карайт. Ниетиңде жакшы нерселер болсо, берген дүйнөңдү жакшы жака сарптасаң, анда неамат. Бул Алла берген неамат. Аллага шүгүр кыл. Сенин ибадатың шүгүр. Эгер жок болсо сабыр кыл. Сенин ибадатың анда сабыр.